Анжелика Кайратованын колун ким сурады? Ырчы макул болдубу? Ар дайым элдин назарында болуп жашоосу талкууда жүргөн ырчы Анжелика Кайратова өзүнүн Instagram баракчасынан өзгөчө жаңылыгы менен бөлүштү. Ырчы Instagram'дан сторис бөлүмүнө кучагы толгон гүл менен сүрөттөрүн жүктөп окурмандарына ар ким бактылуу болууга укуктуубу деп суроо салып, мен ооба дедимби же жок дедимби деген сурамжылоо жайгаштырып койду. Анжеликанын катталуучуларынын 91% ооба, ал эми 9% жок деген жоопту тандашты. Сүрөттө ырчы кучактоо гүлдөр жана шарлардан сырткары колундагы шакегинда тартып жүктөгөн. Эске салсак, Анжелика жолдошу Урмат Бекболиев менен ажырашкандан кийин Марат Назарбеков аттуу бизнесмен менен мамилеси бар деген маалымат тараган эле. Бүгүн минтип ырчы күйөрмандарын ойго салды. Булак Барометр KG. Жогорку соттун төрайымы Текебаев менен Жапаровдун сотунан калыс чечим үмүт кылууга боло турганын айтты. Бүгүн 2-апрелде Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева маалымат жыйын өткөрүп жатат. Анда журналист 23-апрелде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иши карала турганын эскертти. Ал кыргыз коомчулугу эки саясатчынын сотунан калыс чечим үмүт кылса болобу деп сурады. Жогорку соттун төрайымы калыс чечим үмүт кылууга боло турганын айтты. 23-апрелде Садыр Жапаровдун соттук отуруму саат 9:00-дө өтсө, Өмүрбек Текебаевдин соттук отуруму 10:00-дө болот. Бул күнү эки саясатчынын тарапташтары митингге чыгат. Булак Супер KG сайты. Кара сууда агасын балталап өлтүрдү деген шек менен иниси кармалды. Окуя 1-апрелге караган түнү саат 4 чамасында болгон. Ош облусунун Кара Суу районундагы Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Маданият айылынын 47 жаштагы тургуну 48 жаштагы бир тууган агасын балта менен башка бир нече жолу чаап өлтүрдү деген шек менен кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында окуя 1-апрелге караган түнү болгон. Таңкы саат 4 чамасында милицияга ыкчам кабар келип түшкөн. Иликтөө тобу окуя болгон жерге барганда өз үйүндө башына бир нече жолу миздүү буюм менен сокку жеп өлтүрүлгөн кишинин сөөгү табылган. Кылмышка шектүү катары маркумдун бир тууган иниси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ага карата кылмыш иши козголуп, учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Шектүү агасын балта менен уруп өлтүргөнүн мойнуна алган. Учурда анын эмне себептен мындай кадамга баргандыгы териштирилип жатат. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, шектүү жакында Россиядан келген. Ал көп ичкендиктен байкеси арак ичпөөнү өтүнгөндө чыр чыккан. Шектүүнүн үй бүлөсү болгон эмес, деди Ашырбаев. Маркумдун артында бир уулу жана бир кызы калды. Булак Спутник KG. Ош аэропортунан 3 кг героинди Россияга жөнөтмөкчү болгондор кармалды. Кармалган кишилер Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү 30 мартта Ош эл аралык аэропортунан коңшу мамлекеттердин бир нече жарандарын кармашкан. Такталган маалыматтар боюнча кылмыштуу топ Кыргызстандан Россияга баңгизатын жеткирүүнү көздөшкөн. Багажды текшерүү учурунда жашыруун сактоочу жай табылып, жалпы салмагы 3 кг ашык 57 брикет табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча табылган заттар героин болуп эсептелинет деп айтылат маалыматта. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 267-беренесинин 3-бөлүмү, башкача айтканда баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган кишилер Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы убакта УКМК бул кылмыштын уюштуруучуларын жана ага тиешеси бар башка адамдарды кармоо аракеттерин көрүп жатат. Булак Спутник Кыргызстан. Сантехник миндеп үйгө алдап кирген киши 9 жаштагы кызды зордуктап кетти. Казакстандын Нур-Султан шаарында 9 жаштагы кызга зомбулук көрсөтүлгөн чуулгандуу окуяга байланыштуу сот аяктады. Буга чейин дал ушундай кылмыш кылып 12 жыл түрмөдө жатып келген кылмышкер дагы 17 жылга кесилди. Бул тууралуу Евразия 1-канал булагы кабарлады. Иштин материалдарына караганда, эркек киши түшкү тамак ичип жаткан маалда мектеп окуучусун көрүп калып, артынан акмалап ээрчип жөнөгөн. Кыз көп кабаттуу үйдөгү квартирага кирип кеткенде эшикти кагып сантехникмин деп айткан. Кыз эшикти ачары менен үйдө башкалар жогун билгенден кийин кызга зомбулук көрсөткөн. Кылмышкердин аялы бар болгон. Нур-Султандагы курулуш фирмасында каранчы болуп эмгектенген. Ал мындай кылмышка барбаганын айтууда. Судья Кажымукан Мекемтас билдиргендей, айыпкердин күнөөлүү экенин тастыктай турган далилдер көп. Педофил 17 жылга соттолду. Буга чейин дагы дал ушундай кылмыш менен 12 жыл түрмөдө отуруп келген. Булак Барометр KG сайты.
Россияда мигранттарды кызамакка каршы эмдөө башталды. Үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен 1-октябрына чейин Россиянын бардык региондорунда иштеп жүргөн эмгек мигранттары эмдөөдөн өтүшү керек. Россияда эмгек мигранттарын кызамакка каршы эмдөө 1-апрелден тарта башталды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Бул жаатта Россиянын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо жана адамдын бакубаттыгы боюнча маселеге көзөмөл кылган федералдык кызматы атайын токтом чыгарган. Ага ылайык үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен 1-октябрына чейин Россиянын бардык региондорунда иштеп жүргөн эмгек мигранттары эмдөөдөн өтүшү керек. Тиешелүү органдарга чет элдик жарандар менен иштешкен бардык жумуш берүүчүлөр жардам бериши зарыл. Аймактык бийлик вакциналарды сатып алып, буга чейин кызамакка каршы эмделбеген эмгек мигранттарына ийне саят. Кызамак вирус козгоочу жугуштуу оору. Вирустар адам жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, чүчкүргөндө бөлүнүп, аба аркылуу башка кишиге жугат. Булак Спутник KG. Жогорку соттун төрайымы: биз өйдө жакты Кудайды карайбыз. Бүгүн 2-апрелде Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева маалымат жыйын өткөрдү. Журналист Жогорку сот буга чейин өйдө жакты карап чечим чыгарып келгенин айтты. Ал учурдагы сот өйдө жакты карабайбы деп Жогорку соттун төрайымынан сурады. Гүлбара Калиева биз өйдө жакты Кудайды карайбыз деген жооп кайтарды. Ошону менен катар эле Калиева маалымат каражаттары менен мындан ары ачык айкын иштешкенге аракет кыла турганын билдирди. Анын айтымында соттордо реформа жүрүп жатат. Ал белгилегендей, жаңы имараттар салынып, эскилер оңдолууда. Булак Супер KG. Балыктар менен сүйлөшкөн Тилек 60 000 долларга тоо боруна бассейн куруп, кыялындагы чарба түптөдү. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун 26 жаштагы тургуну Тилек Андашев тоо боруна балык чарбасын түптөгөн элеттик жаш ишкер менен аймакта кабарчы таанышты. Өзүнүн айтымында ал Чаткалдагы жергиликтүү алтын заводдордун биринде иштейт. Балык чарбасын түптөөгө Ала Буканын талаларында кой кайтарып жүрүп кызыгып калган. 2016 жылы үйүнөн 12 чакырымдай алыс аралыктагы тоо борунан аккан Кара суу сайынын жээгине бассейндерди куруп, учурда ал жерде 60 000ден ашуун балык багып жатат. Ал балык багууга жаш кезинен эле кызыгарын айтты. 9-класстан тарта мал базардан мал сатып алып, аны кийинки базарга чейин багып, кайра сатып киреше тапчумун. Чаткалда базар чакан эле болгондуктан малды УАЗ-унасына жүктөп алып, Ала Буканын мал базарына алып барчубуз. Эки районун аралыгы 5 саат болгондуктан кээде түндөп жолго чыкчубуз. 2010 жылы 9-класста окуп жүргөн кезимде жолдо унаабыз бузулуп калды. Койлор ачка калгандыктан унаа оңдолгончо аларды Ала Буканын талаларында кайтарып турайын дедим. Анан бирөөнүн балык чарбасын көрүп калып, ошонун таасир алып Чаткалда дагы балык багууну ойлонуп койгом. Кийинчерээк Бишкектеги Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университетинде 5 жыл окуп, чүйдөгү бардык балык чарбаларын кыдырып, балык багуунун сырларын үйрөндүм, деди Тилек. Ал кийин максатына жетүү үчүн чет өлкөгө иштегени барам деп камынып, бирок ата-энесинин, бир туугандарынын колдоосу менен оюн ишке ашырып, Кыргызстандан кетпей калганын айтты. Жогорку окуу жайды бүтүп, ата-энеме өзүмдүн оюмду ишке ашыруу үчүн чет өлкөгө иштегени барып каражат топтоо ниетимди айттым. Бирок каражат жагынан алар колдоо көрсөтүп, Кара суу сайынын боюнан жер тилкесин алдык. Ал жерге бассейн куруп, Бишкектен балыктын уруктарын алып келдик. Учурда ал жерде 5 бассейн бар. 100 000 даана балык багууга шарттар түзүлгөн. Чарбаны түптөөгө 60 000 долларга жакын акча каражат кетти. Балыктарым чоңоюп сатыкка чыга баштады. Азыр балыктын бир гана форель деген түрүн багам. Негизи жаш балага кандай аяр мамиле жасасаң, балыкка дагы ошондой мамиле жасоого туура келет. Кээде алар менен сүйлөшөм, билинбегени менен балыктар да ооруйт. Жыл сайын дарылап турам. Менин чарбам сайдын башында болгондуктан балыктар көп оорубайт. Башкысы бассейнди таза кармап, сууну алмаштырып туруу керек, дейт Андашев. Ал балыктардын салмагы 150-200 грамм болгонго чейин иммунитети начар болорун айтты. Чарбаны жаңы түптөгөндө досторум, туугандарым, ата-бабаң бакпаган балыкты сен багасыңбы? Качан эле Чаткалда балык бакчу эле? Бизде кыш оор, балыктарың өлүп калат деп каршылашты. Бирок Кудайга шүгүр, балыктарым чоңоюп сатыкка чыга баштады. Эң негизгиси балыкка бериле турчу жемди өз убагында жана чеги менен бериш керек экен. Эгерде аны ашыгы менен берип алсаң, балыктар өлүп калат. Андан тышкары суунун температурасы дагы балыктар үчүн абдан маанилүү. Бассейндеги суунун орточо температурасы +12-+13 градус болушу керек, деди Андашев. Ал быйыл чарбасынын жанындагы тоо боруна чакан эс алуу борборун ачып, ал жака келген конокторго балыктын этинен тамак аш сунуштоону пландап жатканын кошумчалады. Тилек мырза 5 бир тууганын 4-чүсү. Булак турмуш KG. Мамлекеттик системага эч качан могу саясатты мындай көп аралаштырбай, биз системабызды туура түзүп алышыбыз керек да. Мамлекеттик жумушка кирген адам эч качан кайра соттолмоюнча, өлүп калмайынча, же болбосо бир кылмыш кылмайынча мамлекеттик кызматтан кетпегидей кылып ушундай бир система түзүшүбүз керек да. Ошол жерде өмүр бою иштеп,
мамлекетке иштеп, мамлекет ошолордун баардыгына компенсациясы болсо компенсациясын, балдарын окуга калса окутуп, үй берсе үй берип, ошол кадрларды аягына чейин көтөрүп алып чыга турган системаны түзүшүбүз керек да. Биздин программаларыбыз бар, өзүбүздүн. Биз биринчилерден чыкканбыз, конституцияны же президенттик же болбосо парламенттик, толук парламенттик же президенттик кылып конституцияны өзгөртүп, ушул нерсени кабыл алышыбыз керек деп. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, биз же парламенттик болушубуз керек, же президенттик болуш керек. Президенттик, парламенттик болсо анда премьерди алып салышыбыз керек. Жоопкерчилик жок болуп атат да бизде. Жоопкерчилик болуш үчүн же парламент жооп бериш керек, же президент жооп бериш керек. Биз ортодо өкмөттү коюп, биз шайлаган болуп калып атабыз. Президент ни при чем, өкмөт келип кетип атат, эч кандай эч ким жоопкерчиликке тартылбай атат. Ошол үчүн биз өзүбүздүн программабызда бар, партиябыздын, андан тышкары ушул өзүбүздүн максаттарыбыз да бар. Кээ бир максаттарыбыз ишке ашты. Мыйзам түрүндө даже кирдик, мынакей жана ипотека боюнча, айыл чарба кредиттери боюнча, ушундай дагы жана 3 тил, балдарыбыз 3 тил окуу боюнча деп, бирок ал өтпөй калды, бирок эми аны өткөзгөнгө аракет кылабыз дагы. Жанагы 15 миллиондун ичинде бар да. Анан дагы ушул сыяктуу биздин өзүбүздүн программабызды аягына чыгарганга аракет кылабыз. Биз баарын мындай башы менен өйдө карай оңдоп ийебиз деп айтпайбыз. Анткени эгерде толук элдин ишеничи болсо, эгерде ошол парламенттик системаны биздин партия утуп алып, анан ошол мамлекет өкмөттү биз түптөп, жоопкерчиликти биз ала турган болсок, анда мен ойлойм, анда толук кандуу биз мамлекетти оңдой алабыз деген ойдомун.